Мырза, элтең качып кетсе болот экен. Кантип? Эч качан аямай жок болсун. Макул. Мен да сенден эч нерсе аябайм. Кайрат! Эң жалгыз жакын досум Кайрат деп. Мына ошол. Талашпасаң так кайда, алып калбасаң бак кайда дегендей. Аябай өзгөрүптү досум. Биз жашпыз го. Кана жыйынтык. Сураганыңды бересиңби? Ооба досум. Сен мени сүйгөн деле эмессиң, Сен өзүң талкаладың биздин сүйүүнү. Мен башым кайтып, эмне кыларымды билбей атам. Колуңа түш бар. Ал сумканы ал! Келден эмес болса! Давай. Мен сен жокка. Бала менен кыздын ортосунда достук болобу? Сүйгөт кетиш мүмкүн да. Негизи көп досу бардын ичинде дос жок дейт го. Кинодо да жаңы иштеп баштаганда көбү мындай түшүнчү эмес, эмне кыласың башка жерде иште тийбүү деп. Бирок менин эң жакын сырдашым, курбум, бул апам менен жолдошум. Монтаждап аткандачы мен таң калып аттым да, ушундай актербу абылай депчи. Бир роль беришет, анан ойноп баштайсың. Давай деп алмаштырып коюшат. Ошондой болчу да негизи. Анан Албетте, любой эле эркек кызганса керек. Эч кандай уят жерлери жок, сөгүнгөн жерлери жок. Кесирликтер жана жарым саат. Үмүткө мырзайым бир суроо бере мүмкүнчүлүгү болсо, эмне суроо берет элеңиз? Эмнеге мынча таза жансың? Финалын өзүңөр аткарганга чейин билген жоксуңарбы, кандай болорун? Салам достор, сиздер менен кайрадан Этно подкаст. Биз адаттагыдай дагы бир мыкты кинонун үстүндө, дагы бир мыкты тасманын ичинен сонун кылып бир сөз кылмакчыбыз, маек кылмакчыбыз. Бул жолку тасмабыз жакшы бир темага арналган экен. Достуктун баалаган, достукту даңа салаган, ошол эки бир адамдын ортосундагы мыкты бир достук жөнүндө, эки дос деген сонун бир тасма буйрса жарык чыккан турат. Ошол тасманын үстүндө бүгүн маек курмакчыбыз. Кимге кызык болсо жакыныраак келиңиздер. Бүгүн ошол тасманын жаратуучулары, көрүп берген актер актрисалары, тасманын ичинде кандай кызыктар болгон, кандай кыйналып тартышкан, эмне кызыктуучулар болгон баардыгын бөлүшүп бермекчи. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Бүгүн өзгөчө да бир коногубуз бар. Негизи биздин подкастта көбүнчө актрисалар, анан режиссерлор, продюсерлер көбүнчө келчү эле да. Бирок биринчи жолу монтажер келип атат. Монтаждаган, уюштурган Аязада Өмүралиева, кош келдиңиз. Бүгүн монтаж жөнүндө көбүрөөк нерсени сурап билип алалы жакшы. Жана ошондой эле Мырзайым Касыбаева, башкы каармандардын бири, жана ошондой эле биздин азыркы учурдагы кинолордун звездасы, крашы Абылай мырза, кош келиңиз. Рахмат чоң. Кандай келип аласыздар, жакшыбы? Жаз келип, баардыгыбыз ачылып, кинолор катарынан чыгып, мыкты тасмалар чыгып атат буюрса, Ооба, буюрса кино көп чыгып атат. Монтажерлорго жумуш көп болуп атат деген. Жетише албай атабыз деп. Сон. Абылай мырза, өзүңүз сөз баштап бериңиз. Негизи бул кайсы эки дос жөнүндөгү тасма? Бул башка эки дос жөнүндөгү тасма. Силер ойлогон эмес да. Эме негизи бул болгон окуядан алынган окуя. Эки дос бала кичинекей кезинен балдар үйүндө чоңоюп калган. Анан ошондой кичинекей кезинде бири-бири менен аябай жакшы мамиледе болуп, бири-бири менен кандос болобуз деп, өмүр бою дос болобуз деп жүрүп, анан бирдемке болуп ажырап кетет экөө. Ажырап кетип, анан кийин канча жылдан кийин экөө жолугушат. Ошондо анан кызыктын баары башталат. Эмне кызык башталат? Жолукканда эмне бири-бирин жаман көрүп калышабы? Жок, кандай деле болбойт. Аны билем, кинонун көп нерселерин азыр айтсак эме болуп калат го, мындай аябай көп мындай спойлер. Жанр кандай жанры? Жанр мелодрама, драма. Драма. Психологический дагы элементтер болушу керек. Психологияда. Барып ыйлайбыз, Анан балким билбейм. Балким ыйлайсың. Ойлонуп каласыңар да. Ойлонуп жерлери көп. Ооба. Ушундай жери бар.
Жакшы. Тасма эмне болуп тартылып калды? Ким билет? Тасманы Ырыс Окенова режиссер. Ал өзү бул сценарийди жазган. Бул окуяны ал ошол жашоодо болгон экен. Анан бирок киного ылайыктап, мындай жымсалдап кээ бир жерлерин, киного ылайыкташтырып, көркөмдөп кээ бир жерлерин ошентип сценарий жазган экен. Анан бир топко чейин даярдык болду. Анан тартылды. А негизи бул чындыгы окуясында бул өтө бир кандай десем, опурталдуу болуптур да. Аяктан түрмөгө түшүп калган жерлери бар экен, бир ушундай жерлери бар экен. А бирок аны мындай киного ылайыкташтырып, кээ бир жерлерин мындай жумшартып, тартты да. Анан көп спойлер кылбагыла деп бизди жөнөттү. Трейлердеги эле нерселерди эле айткыла. Негизинен бул достук жөнүндө кино экендигин айткыла. Көп адамдардын арасындагы ич ара мамилелер бар, сүйүү темасы бар. Анан ойлондурчу жерлери аябай көп. Бирок кызыктын баары ошол кинонун ичинде да. Көп кинолор бар го, мисалы трейлерди көрөсүң, вау дейсиң дагы, аны киного барсаң мындай жупуну эле нерсе болуп калат да. А биз бул жактан трейлерге аз эле нерсени салып койдук. А кинодон ошол ичинде көп нерсе кинодо болот да. Демек киного барганда толук кандуу көөдөнү тоюп рахат алып чыгат экен демек. Көп окуя ичинде өтө көп. Мындай адамдардын мамилелери момтип аралашып башкача тартылды да. Өзгөчө кино болду десем жаңылышпайм. Стилин ошон үчүн биз да айта албай атпайбызбы кандай стилде? Себеп деген өтө өзгөчө кино болду. Сон. Сиз кандай тартылып калдыңыз бул тасмага? Кастинг аркылуу эле келдим. Мени чакырып калышты. Анан кастингден өтүп калдым ушул ролго. Өзүмө деле аябай таң калыштуу болду. Күткөн эмесмин. Болгондо башкы ролго, Үмүт деген башкы каарманды ойнойм. Каарман боюнча эми айта кетсем ушул мындай адамдар жашоодо негизи аябай аз болсо керек. Жан дүйнөсү аябай таза, ичинде эч мындай кири жок, ушундай боорукер, ушундай бир эме болот да, каарман болот да. Ошол анан ал ишкер айым болот. Анан ошо эки достун бирөөсүнүн эмеси. Жубайы. Кандай десем, куткаруучусу болот да. Сүйүп калат ошону бирөөсүн. Музасы болот ошол. Экөөнүн бирөөсүнүкүнө, бирөөсүнүкү эле. Сон. Жакшы, сиз буга чейин тартылдыңыз беле? Мен сизди байкап атам. Буга чейин эпизоддордо. Негизи актёрдук билимим жок. Билиңиз. Эмне менен элек болот өзүңүз? Мен өзүмдүн кесибим боюнча сулуулук салонунда адисмин. Ошо. Элдерди суллайсыз. Ооба. Тырнактарын, каштарын жасап. Демек сиз бул тасмага өзүңүздүн хоббиңиз, кызыгууңуз келе тасмага тартылган. Ооба. Кыялдан башталды баардыгы. Ошо кичинекей кезден баштап кыялым болчу. Башкы каарман, биринчи каарман. Ооба. Биринчи жолу башкы каарманды аткардым. Кандай болду? Жакшы, аябай сүрдөдүм. Чынын айтканда Абылай байке менен иштеш дагы аябай мен үчүн сүрдө болду. Калип эже менен дагы ошо эң негизгиси мага чоң опыт алып келди да бул тасма. Ошо. Сон. Буга чейин эмеде тартылган беле ошо? Умайенеде. Анан эмеде. Умайене исторический фэнтези. Сериалбы? Жок, Ал чыга элек да? Чыга элек. Бирок ал жакта да эпизодический роль болсо, бирок аябай чоң мындай маанилүү ролду ойногон. А мен ал жакта художник болуп иштеп жүргөм. Ооба. Ошол жактан таанышып калганбыз. Жакшы. Анан ашыгымда эпизод ролду ойнодум. Сон. Абылай мырза, сиздин роль боюнча? Менин роль боюнча бул аябай негизи башында мени да кызык болуп калды. Мен алып атканда РСЖ өзү айтып калды. Мындай случайно эле бир жерден жолугуп калдык бир. Тааныш инимдин кайната кайненелери жагынан, короче, барып кызмат кылышып жүрсө, ошол жакта да РСЖлер ошол жакта да жүрүштүр. Анан ошол жактан мени көрүп калып, сени көрүп атканбыз, эметип атканбыз, бир жерден көргөнбүз деп айтып калды РСЖ өзү дагычы. Анан кийин ошо сүйлөшүп айтып башташты. РСЖ айтып калды эме деп. Ушу сени бир кинонун постеринен көргөм, ошондо эле мындай кызык болуп баштаган, ушу аябай мындай ролго мындай кирип ойнойт окшойт, башкача образдарды эметет окшойт деп кызыгып атканмын деп, аны карабайсың, случайно жолугуп калдык деп өзү да эметип атты да, аябайчы. Мындай башкача эме берип атты мага. Дуктан берип, анан образ жөнүндө айтып баштаганда бул аябай мындай башкача адам дешти да, ичинде бир кичинекей кезинен бир травмасы бар.
бирок аны сыртка көрсөтпөйт, бирок ичинде жашып жүрө берет, анын ар кайсы элге ар кандай мамиле кылат да, мындай эки жүздүүлүк кылып кетет кээде. Адамдын балким статусуна карап же өзүнө керектүү нерсесине карап ошого карап мамиле кылат. Ошондой да, мындай ичинде бир нерсесин жашырып жүрө берет. Анан кинодо ошо эки достун кичинекей кезинен немеси калып калган болчу. Бир обидасы алып калган тиги досуна. Ошо менен чоңоюп кеткен. Ошондой персонаж аябай кызыктуу болду, бир чети оор болду андай адамды ойнош. Анткени ичиңде мындай башка нерсени карамап, кебетең менен башка нерсени көрсөтөт, притом көзүң менен кайрамоо ичиңдеги нерсени мындай эметип кетишиң керек да, мындай илип кетишип, көрсөтүп кетишип. Сон эки катмарлуу жакшы бир эме экен да. Ошондой десек болот. Анан кээ бир жерлерден эле мындай өзүнүн эмеси ачылат, өзүнүн балким кандай экени на самом деле. Но бирок аябай аз ал кинодо. Сиз бул тасмада демек антагонист экенсиз да, мен байкашымча. Жок, антагонист деле эмес, бул скорее всего например, детдомдо чоңоюп калпайбы буларчы. Бул кинонун мааниси дагы бир мааниси ошого илип кетсе болот. Бул ошо эменин жертвасы да, ташталып кеткен баланын жертвасы балким. Ташталып кеткен бала, например, досу менен же кандай тарбия алса дагы, по-любому атынын мерими, атынын тарбиясы жок болуп калып, мындай ошол нерсе менен чоңоюп кеткен, травмасы менен чоңоюп кеткен. Ошол нерсе балким мындай адамды ошондой кылып салат да. Бул ошол балким ат энеси күнөөлүү, балким ошол тегерегиндеги адамдар күнөөлүү ошондой болуп кеткен. Антагонист деп деле айтыш оор бул жерден. Бирок герой эмес окшойсуз. Как посмотреть? Кайсыл жагынан караганда. Кайсыл жагынан караганда. Жакшы, сон демек азыркы учурда бизде тасмалар көп да. Жеңил желпи жөнөкөй тасмалар бар эмеспи? Ал эми мага ушулар жагат да. Мисалы, актерлордун оюнунан, бир постановкадан көрүүчүгө да бир нерсе калтыра кетет го. Өзүңүз сезим, башкача сезим, мисалы, герой бир нерсе сүйлөп атат, бирок геройдун көзүнөн башка бир нерсени сезесиң да. То есть ошол нерселерди бул геройдун оюнуна камтыган, менин оюмча аябай мыкты нерсе. Урматтуу достор, бул тасманы мындай өтө дыккаттык менен көрүшүңүз керек экен. Демек бул жакта геройдун оюнуна дагы жакшы бир нерсе катылган экен. Сиз менин билишимче монтаждан сырткары уюштуруу иштеринде элек болдуңуз, кайсыл жакта тартылды, канча убакыт тарттыңыздар? Ноябрь айынан баштап. Ноябрь айынан баштап тартылды окшойт. Жакында дагы болду съемкалар, по-моему. Бирок мындай ортодо перерывдар менен тартылды. Сезондордо алды окшойт или кандай? Андай эле сезон эмес эми. Көлдөн тартылып атты, Бишкектен тарттык, Бишкектен тарттык. Актер, биздин главный актерубуз тиги ким? Аскар байке бошобой калып театрда иштейт. Ага дагы ориентир алып аттык кээде. Улам ошентип жигип да кетип атты. Анан азыркы учурда РСЖ эмне үчүн келе алган жок, ал азыр саундтрек тартып атышат. Эки чоң саундтрек тартылат. Ырчылар дагы чоң ырчылар. Сырбойдон калсын. Бирөөсү казак ырчысы. Сырбойдон калсын азырынча. Анан Кайрат Нуртасов. Жакын күндөрдө чыгат. Анан сырткары биздин бул кинобуздун композитору Азамат Такырбашев, аттуу баштуу композитор. Ошон үчүн буюрса биз да аябай чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Кино азыркы учурда дагы кичине съемдор жасалып, мындай бүткөн атат да, бүт элек бирок. То есть кино бүт элек. Бүт элек. Бирок мындай каркас даяр, улам сайын бир нерсесин кошуп, улам сайын бир нерсесин эми деп улам бир нерсесин кошуп мындай даамына чыгарып аткан учурубуз. Анан ошо саундтрек тартып жүрөт. РСЖбиз өзү билесиздер, ошол жана Президентче болмуш киносун тарткан, ал учурунда эң кассовый кино болгон. Андан сырткары өзү 5 чоң кино тартыптыр. Чоң сериал тарткан, Акшола деген сериалды, 30тан ашык документалдык кино тарткан. Ошо азыркы учурда съемкада жүрөт. Ошону мен жөнөттү, сен көп сүйлөгөн монтажерсиң, давай барып кел деп делегат кылып. Неге казактын ырчысы ошондо мен түшүнбөй калдым. Анткени актердун аты Аблай деп койсун. Ошол тартылып атат, эми билбейм, мен дагы ошо чыдамсыздык менен күтүп атам. Ырлар жазылып дайыр болгондон кийин көрөбүз го, ким экени. Мага да сыр болуп атат азыр. Балким РСЖге балким эме, РСЖде мындай аябай мындай адамдарды карап, мындай башкача мындай эметип таңдайт экен адамдарды. Балким ырчынын бир энергетикасы же бирдемеси чыгып калган. Болушу мүмкүн. Атак Анан группада иштегендердин баарынын тең опыттары бар да. Көп иштеген, мындай тажрыйбалуу, билимдүү адамдарды аябай карайт экен, кылдаттык менен тандап чыкты. Өзгөчө оператор.
Оператор Санжар Абдыжапаров. Ал деле көп кинодо иштеген. Фильмографиясы аныкы канча 5 барактай фильмографиясы бар. Ал да. Ошо айтпайм, өзгөчө оператор. Мындай суроо бар да, сиз негизи окуяга уже сүңгүдүңөр да, окуяга сүңгүдүңөр, кирдиңиздер, анан эгер сиздин оюңузча, мисалы бул тасма элге эмнени айткысы келет? Достукту бекем тутуш керек деген сыяктуу. Бул Сатпаш чыныгы керек. дос кандай болот, кандай жана болбойт, ошону да негизи эле бул тасмада үй бүлөлүк маселелер дагы, үй бүлөлүк мамилелер дагы камтылган. Үй бүлөлүк, достук, сүйүү, ошо мындай бүт жактан да. Жашоодо эң важный эмелер да. Негизи эле ошо бир обида болсо же бир ичиңде бирдеме болсо негизи эле мындай айтып ошол адамгачы айтып үмүт алыш керек да. Чечип алыш керек. Ичине кармап жүрө бериш керек. Кармап жүрө берсең ошол ошентип келет бир күнү аябай бир жаман бир нерсе болуп кетиши мүмкүн да. Гек сактаган нерсе бар да, бул жакта эки достун ортосунда бир гек болгондо ошону кийин өч алган сыяктуу нерсеси бар. Ошон үчүн убагында чечиш керек. Өч алат, бирок өч алганда кайра эле ошол андан да жаман нерсе келип калат башына. Психологический сыяктуу эмес. Жакшы. Өзүңүздүн эң жакын досуңуз барбы? Көп досторум, аябай көп. Жок, эң жакын бир досуңуз бар. Андай деле айта албайм. Негизи көп досторум. Негизи көп досу бардын чыныгы досу жок дейт го бирок. Жок, бар. Биз, например, мен көп жерде жашап окуп калдым, ар кайсы жерде. Россияда кичинекей кезимде окуп калдым. Өзүм айылымда, Каралдуу айылында, анан дагы аякта. Мен художественный академияда окудум. Ошо школасындачы, 6-класстан 9-га чейин. Аякта балдар менен чоң общагада жашап, бир туугандай болуп чоңоюп кеткенбиз. Азыркыга чейин аябай жакшы мамиледебиз. Кинодо иштеп баштаганда дагы аябай жакын досторум пайда болду. Негизи көп аябай. Эмем ачык, жүрөгүм ачык. Достор. Ичиңизде бир сырыңыз болуп, күйүтүңүз болуп, бирөө менен бөлүшкүңүз келсе, биринчи кимге чаласыз? Аны билбейм, ошол нерсе кичине эме. Сториске айтам дейсиз. Байкеме айтам го, негизи ошондой аябай бир мындай нерселер болгондо байкеме айтам. Байкем менен эле мындай негизи көп сүйлөшпөйбүз, бирок кээде болуп калат. Түшүнөм да, ошо байкем эң жакын адам экенин, эң мындай түшүнүп угат экен. Кинодо да жаңы иштеп баштаганда көбү мындай түшүнчү эмес, эмне кыласың, башка жерде иште, тигүү деп, ошо байкем до конца азыркыга чейин эметип келет да, мен сага ишенем. Сен жетесиң, көп ийгиликтерге жетесиң деп. Аябай жакшы поддержка берет. Байкеңиз жакшы болду экен демек, Ооба. Жакшы. Сизге мындай суроо да, жеке. Айтыңызчы, бала менен кыздын ортосунда достук болобу? Менимче бар. Айрыкча жана кичинекей кезден чогуу өсүп калышат го. Бир туугандай болуп, ага сиңдидей, карындаштай болуп өсүп калгандар да болот менимче. Бирок чоңойгондо, эр жеткен кезде ал тонкая грань бар да. Ал сүйүүгө өтүп кетиши да мүмкүн да, бир четиненчи. Ошон үчүн все индивидуально. Көп учурда биринчиси аябай досум деп, экинчиси башкача нерселер менен ойлонуп жүргөн учурлар көп болот эмеспи? Ооба, көп. Бирок ошол экөө тең бир учурда дос болуп, достугун кармап кетиш бул кыйын дейсиз. Балакатка чейин дос болот, андан ары сүйүүгө өтүп кетиши мүмкүн да. Большая вероятность. Андан ары эки дос болот. Силер эме кинонун тематикасында ушул нерселер бар окшойт демек, Жок. Жок. Андай нерсе жок. Кандай нерсе жок. Негизи балдардын достугу кыздардыкына караганда бекемирээк деп ойлойсузбу, Нурсай? Ооба, бекемирээк деп ойлойм. Кыздардын арасында достук негизи болобу? Болот. Эмнеге жок, болот, ооба. Бирок менде аябай деле кыздар достукка туруктуу эмес дешет го. Туруктуу эмес деппи? Жок, ага кошула албайм го дейм. Болот, чыныгы достуктар да болот, курбулар менен болот. Бирок эркектердин достугу бекемирээк болсо керек деп ойлойм да. Мен жолдошум досторуна эметип салыштырмалап айтканымда. Ошо. Сиздин өзүңүздүн досторуңуз барбы, курбуларыңыз? Ооба, бар. Бирок мен эң жакын сырдашым, курбум, апам менен жолдошум. Бүт сырларымды ошолорго гана айта алам. Сатып кетпейт да. Ооба. Курбулар сатып кетет.
Большая вероятность. туура сон негизи азыр бизде учурда ушул достукту көтөргөн тасмалар жок эсе болчу. Бул жолу сонун бир жакшы тема көтөрүлдү. Бул достукту баалаган, бул достукту коргогон, анткени эме дейт го, жумушуң менен досуңду кулдаттык менен тандашың керек экен да. Жагылып калбашың керек экен да. Досуңду, жумушуңду. Өмүрлүк жарыңды дагы. Жок, өмүрлүк жарыңды тандайсың дейт, бирок по-любому жагылып каласың дейт да. Кандай тандасаң да по-любому жагылып каласың дейт, так что экөөнү жакшы тандагыла дейт. Албетте тамаша. Аблай мырза, сиз негизи акыркы күндөрү буюрса сиздин актёрдук жагыңыз аябай жакшы келе атат азыр. Көрүп, аркасынан тасмаларыңыз кетет. Көп кинолор чыгып атат, тартылып атабыз. Ошону былтыр тартылган тасмалар уже быйыл чыгып баштады ошондо, же быйылкылар эле? Тартылгандар ооба, көз ирмейм былтыр тартылган. Эки дос былтыр тартылып калды. Качкын былтыр тартылды. Качкын былтыр мурдагы жылы тартылды, по-моему даже. Азыркы чыгып аткан премьераларда бир экөөнүн бирөөсүндө сиз башкы ролдор менен келе атасыз да, буюрса. Жок, просто даталар ошондой эме болуп калган окшойт, жакын. Жакшы. Сиз Нидерландда ойлойсузбу бардыгы? Сиздин актёрлук аракеттен негизи, например, мен 15 жылдай болду кинодо иштеп жүргөнүм. Анан көбүнчө кадр сыртында иштеп жүрдүм, художник болуп, ассистент болуп, режиссерго жардам берип, хлопушка болуп, массовкаларда тартылчумун. Анан ролдордо актёрский жагым слабыйраак болчу негизи, мындай ойной алчумун десем өзүм деле сезчүмүн. Бир роль беришет, анан ойноп баштайсың, давай деп алмаштырып коюшат. Ошондой болчу да негизи. Анан бирок сезчүмүн да, мынчом иштешим керек, бир күнү келет бардыгы деп. Иштеп жүрчүмүн. Мен азыр даяр эмесмин, даяр болгондо ушунун баары акырындан келип баштайт деп иштей берчүмүн, опыт ала берчүмүн. Кинолорду көрө берчүмүн, кинолорду көрүп эле ойногондорду көрүп. Анан дагы мен фестивальный короткометражный кинолорго, эпизоддорго көп тартылып калдым, именно фестивальный кинолоргочу. Ошол дагы аябай мага жардам бериптир, мындай актерский эмемди ачканга. Ойногонго, образды мындай башкача чыгарып бергенге, жашаганга көп опыт алып турмун. Ойлонуп көрсөм ошо. Жакшы. Акыркы чыгарган каармандарыңызга кайсыңыз көбүрөөк? Өзүңүзгө мисалы ойнош кыйыныраак болду, көбүрөөк издендиңиз? Тайганда. Жок, Тайганда почему-то мындай эме болду. Кстати, Тайганда неме? Сериалда тартылды. Аябай чоң роль Тайганда. Мен анын монтажында Ал жакта да антагонист. Анан мен монтаждап аткандачы мен таң калып аттым да, ушундай актербу Абылай депчи. Жеткиликтүү, мындай сөгүнгөн жеринен сөгүнүп. Анан мен жолуп калып таң калдым, ушунчалык ролго берилиптирсиңер депчи. Негизи аябай интересно болгон. Ал жакта еще художник болчубуз. Биз балдар менен художник болуп еще параллельно ойноп аттым. Анан жакшы, негизи интересно болду. Образда мындай башкача болду, анткени көп образдар мындай эмеректерди ойноп аттым да мен, мындай серьезныйраак, мындай интроверт сыяктуу мындай адамдарды мындай көп мындай ойлонгон. Тайганда болсо кичине мындай можно было эме болгонгочу. Мындай өзүңдү мындай прям импровизация кылып өзүңдү. Свобода да көп берип атты мага импровизацияга. Ошол дагы аябай жардам берди. Дагы эмне кызыл көйнөктө да кичине оорураак болду. Эмнеге? Негизи оор, анткени все-таки ал жакта эмени ойноп атпайсың, мындай аябай мындай жестокий, жаман адамдычы. И все равно мындай ойногондочу өзүң ошол нерсеге ишенип ойношуң керек да. Өзүң ошол кылып аткан нерсеңе ишенип ойногондо эл дагы ишенет, зритель дагы ишенет. И ошон үчүн мен ойноп атканда көп эле ошондой болуш керек негизи актерлор. Жашап кетет ошол нерсеге, кадимкидей переживать этип, ички дүйнөсү менен полный мындай мээси менен ошол нерсеге кирип, ошол нерсени жашап кетет да кадимкидей. Ошол нерседе кичине возможно асада калтырып кетеби, же ошондой бир эмелер болуп турат. Качкында дагы, например, аябай мындай ошондой ойлонгон, аябай мындай оор персонажды ойногом. Ал жактан да болот ошондой нерселер. Ал жактан дагы мындай. Негизи сиздин тасмаларга тартылганда көбүнчө анча бар, бирок көбүнесе терс каарманды жаратасыз, антагонистти. Ошондой болуп калдымы? Коммерческий кинолордо ошондой болду. Фестивальный кинолордо аябай көп образдар бар ар кандай. Жакшы каармандар, мындай башкача каармандар. Молдо болгон ойногон, мисалы, аябай сонун кино. Кайсы. Жакында эле 102 деген киного тартылдык, Мырзайым дагы тартылды. Ошол каармандагы
мындай өзүмө мындай жакты интересный болду ошо каарман. Кимди ойнойсуң? Иә. Аякта кимди ойнойсуң? Ал жакта да терс каарман, бирок мындай эме терс каарман да. Спойлер болуп калды, айтпай эле коеюн мындай. Өтө эле терс каарман эмес, бирок терс каарман. Терсирээк каарман. Айла жок терс каарман. Жоктон терс каарман болот. Ошондой кызык болду. Сон. Сиз болсо мырзайым, сиз жаңы эле бул биздин ошо ызычуу тармагыбызга кирип атыптырсыз, кино тармагына бир кирип алгандан кийин Абылай мырза деле билет го, бир кирип алгандан кийин чыгыш кыйын болуп калат негизичи. Биягынан тиягынан затягивает да, прям тарта берет. киргенге уж всё, дальше больше. Анан негизи эле кино бул өзү кызык эмеспи? Кино учурунда кызык болот. Анан тем более сиз алгачкы башкы роль жаратып атсаңыз, сиз сөмкө учурунда балким даярдыктабы жакшы бир кызыктуу моменттер болсо керек, бөлүшө кетпесизби? Кызыктуу Өзүңүн эсиңизде моменттер калган бир моменттер. Бардыгы эле кызыктуу болду мен үчүн, бүт сменалар, бүт. Бирок мен аябай сүрдөгөн моменттерим Калп эжени биринчи көргөндө болду да. Ошо Сүрдөө экен аябай. Жок, билбейм, мен сүрдөдүм да, аны менен аткаргандачы. Ошо сөздөрүмдү эмете албай эле бай, билесиңби, эмеде. Биринчи Эмеде конференцияда ошондо жаттаган 1-2 сөзүмдү эле айта албай эле сүрдөп эле Калп эжеден ошондой болот да, эмнегедир билбейм. Ошо самый запоминающий моменттер ошол болду. Мен да айта албай эметтим ал моменттерде. Бул үчөө эме болуп калды да. Мындай проект аябай секретный болгондуктанбы же бизге сценарийди мындай билем, мага бөлүп берип атышты сценариydечи, мындай толук бербей бөлүп эпизоддорун берип, анан мындай заранее бербей мындай чыгып кетпесин дедиби же тарап кетпесин дедиби, мындай аябай как будто мындай секрет болуп аткандай болду да. Анан мен да еще сурап аттым второй режиссердон, же эмне атайын ушинтип атасыңар депчи, эмне финалды билбесин деп атасыңарбы же эмне кандай деп мындай сурап аттым, күлүп коет. Жооп берейинчи, ошондой аябай кызык болот да. Прямо эме смена күнү эртең менен жиберип атышты да. Толук сценарий окудуңуздарбы? Башында окудук мындай. Бирок ал не до конца болчу да, Не до конца болчу. Финалында кармап мындай эметип атышты, сактап атышты, балким ошондой. Финалын өзүңөр аткарганга чейин билген жоксуңарбы, кандай болорун? Мен билген жокмун. Ошол убакытка чейин, Мен билген жокмун. Ошондо ойногон кандай болот экен эгер өзүңүздүн ролуңуздун жыйынтыгын билбесеңиз? Жок, негизи оор болот экен, бирок кайра туруп мындай эме рыс эжелер ушинтип атса, балким мейли ишенесиң да. Балким эми булар тура көрүшөт да, виднее дегендейчи. Ишенип үмүт коосуң. Ар кандай ойлор болду негизи. Атайын эле бербей атат го деп. Что биз балким мындай туура эмес даярдана алабызбы же балким биз окуп алып заранее даярданып мындай башкача эмете алабызбы? Ошол нерсени баштан сатып коебу эле деген сыяктуу нерсени берсең. Балким ошол моментте уже бергенде, например, уже кийин бергенде окуп алып уже мындай шок болуп, балким ошол состояние менен ошо ойноп кетесиң, шок бойдон короче. Жакшы. Аткаруучунда кыйналган учурлар болдубу? Балким ире албай, күлө албай, биле ушундай болду. Ошо сүрдөгөндөн эле сөздөрүмдү унутуп калып аттым. Анан дагы бир смена болду, түнү менен тарткан болчук уктабай. Ошондо дагы башым ичти эле сөздөр кирбей эле, иле албай эле ошондой 1-2 момент болду. Иле албай, кыйналып. Анан бирок Кыргыз эже аябай мага жардам берип атты да. Мондай үмүт, ушундай карман, монтип сүйлөйт, монтип басат депчи, бул ушундай жөнөкөй, нежный деп. Сен ошондойсуң, сен азыр могул жерде мондай кыл, монтип аткар деп айтып мага жардам берип атты, образга киргенге жардам берип атты. Ошентип анан аткарып аттым. Образыңыздан жакшы тааный алдыңызбы? Ооба. Анан мындай бир суроодон, риторический суроо деп коет го. Эгерде өзүңүздүн образыңызга үмүттө? Ооба, үмүткө мырзайым бир суроо бере мүмкүнчүлүгү болсо, эмне суроо берет элеңиз? Үмүткө? Эмнеге мынча таза жансың деп суроо бермек келип. Кайдан чыккансың деп? Кайдан чыккансың сен мындай эме адам деп. Ушинтип суроо берсем керек эле. Жакшы. Монтаж иштери бүттү буюрса же бүтө элекпи? Бүтүп атат. Эмнеси калды? Цвети калды. Азыр звук бүтүп атат, аны коем. Музыка да жазылып бүтүп атат. Анан кече жакында дагы бир жерин кичине жетпей атат
деп дагы бир досьем кылдык. Мындай окуя мындай бир аз кичине жетпей атат деп. Ошо түн ичине тартышты. Анан эми субтитр жазам эми. Анан акыркы титрларын жазам, ошо менен бүтөт. Буюрса. Канча убактысы канча болду? Азыр 1 саат 26 минутада турат эми. Дагы 20га келтиребиз го, дагы кыскартып. Башында биринчи болванка түзгөндө 2 саат, 2,5 саат чыгып кеткен да. 1 саатты кесип ураттыңарбы? Анан улам эметип отуруп, кайра көрүп отуруп, улам кыскартып РСЖ менен көпкө отурдук. РСЖ аябай мындай адабий тилге басым жасайт да. Анан ошо актерлордун сүйлөп атканда дагы мындай кээ бир жерлеринде чайнабайбыз го, сөздүн аягын чайнабайген. Ошолорду аябай кылдаттык менен карап, эмеде алмаштырып аттык да. Кадрларды алмаштырып, кайра ошол ошонусуна баа бердим. Анан мен РСЖге айттым, сиз сериал тартышыңыз керек экен депчи. Анткени мындай адамдардын мындай ич ара мамилесине аябай басым жасайт экен да. Жеткиликтүү берет экен да. Ошонусун байкадым, баамдадым. Анан азыр ошол күтүп атам эмеде. Композитор музыканы берсе бүтүрөбүз, буйруса. Анан жана кино бир сыра чино бүткөндөн кийин баары фокус группа отуруп көрөбүз го. Ошол убактыда күтүп атам. Анан ал жактан да айтышат го, элдер ойлорун айтат. Бирок аз убакыт калды. 27-синен баштап буйруса кинотеатрларга чыгат. Жүрөк дүкүлдөп атат. Премьераны күтүп атабыз. Анан буйруса бирок кызыктуу өзгөчө кино чыгат деп ошого ишенем. Көзүм жетет. Анткени мындай жеңил желпи кино эмес. Жанагындай эптеп азыр комедия көп чыгып атпайбы? Кассанын артынан. Бул кинодо ойлондурчу жерлер көп. Адабий тилде тартылган. Анан менимче бир 30 жаштан өйдөкү улуумунга аябай жакшы кирчү кино да. Анткени бул жакта мындай жаш балдар мындай жеңил желпи көйнөп алдык да. Мисалы тиктоковское мышление деп коет го. Бул жакта ойлондуруп, адамдар сүйлөшүп атканда дагы мындай чоң маанилүү нерселерди сүйлөшөт. Анан ошондуктан Ошол нерселер жаштарга кызык болобу? Взаимоотношения всегда же интересно. Жаштар кызык. Жаштар жанагындай кыска нерсени, бат нерсени жеңил көнүп алып, анан ошол оор басырыктуу нерсени сиңире алабы деген ой келет. Бул жакта деген өтө неме бар да. Ошол любовный треугольник да болуп кетет да. Ошол нерселер өтө эле кызык да, мисалы, ошол адамдардын айрыкча жана Калипанын образы укмуш ачылган. Ошо Калипа эженин кинодо башкача көрөсүңөр. Ал жактан укмуш бир ыйлаган бир сценасы бар. Тим эле жүрөктү дирилдетет. Аны трейлерге кошкон жокпуз, анткени ошол вкусный как конфетка на вишенке болуп, жана вишенка на тортике болуп туруп турсун дедик. Эми жөн эле ачылып берди да, актриса катары. Мага мисалы андай ролдо көрө элек болчумун да. Анан ошондой ыйлаган моменти. Анан Абылайдын ролу дагы укмуш мындай бир соон ачып берген. Ошо буйруса чыдамсыздык менен күтүп атам. Мен дагы ошо ата-энем менен баргым келип атат. Анткени алар мындай жеңил желпи кинодон тажап калган да. Анан ошондой ойлондурган, мындай диалогтор да көп ал жакта. Анан диалогтор дагы мындай маанилүү, маңыздуу. Кээ бир жерлерде макалдар да кошулуп кеткен. Анан бирок ошону дагы мындай жашнакай кылып бир толук бир фильм болду да. Демек ата-энеңиз менен улуу күч менен барып көрсө болот. Эч кандай уят жерлери жок, сөгүнгөн жерлери жок. Кесип уруттуңуз жана жарым саат. Бир жерден ичкен жер бар болчу, айттым, эже алчы, алсалчы деп алдырып салдым. Туйета да. Мен байкашымча актердук кастагы мен өтө мыкты болгон окшойт, Ооба. Кимдер тартылды? Көп болду. Мен эле досумду Аскар ойноду. Аскар Качканбек уулу. Аябай таланттуу актер, ал менен уже экинчи ирет ойноп атабыз кинодо. Каникул деген кинодо чогуу ойногонбуз. Аякта да достордо ойногонбуз. Анан Калипа эже, Калипа Таштанова, Асхат Сулайманов. Калипа эже менен как раз недавно эле көз ирмемде ойнодук. Көз ирмемде ойнодук. Приговордо да ойногонбуз Калипа эже менен. Экөө жарып атат азыр, Жаш актерлор көп аябай. Жеңиш байке ойнодук, Аңылдиев, Алтынбек деген да жаш актерыбыз бар. Асхат байке ойноптур, Ооба, ойноду. Ал эпизод окшойт, толук ролбу? Толук эле роль. Анан өзүнүн ролуна аябай жарашты да.
сонун жарашты. Ал Билбейм, мындай ал жагын коррупционер сыяктуу ролду ойноду, депутат сыяктуу роль. Анан өзүнө аябай жарашты. Эмеде трейлерде бир аз эле кошуп кеттик. ооба, байкадым. Сиз үчүн бул тасмада өзгөчөлүк эмне болду? Өзгөчөлүк адамдардын ич ара ошо мамилеси. Жанагындай мен күлүп аттым РСЖге. Турецкий сериал же тиги бразильский сериалдар биякта эле калыптыр депчи. Сиз ошондой стилде кино, сериалдарды көп тартышыңыз керек экен деп айтып аттым. Анткени ошол взаимоотношения людей, да. Ушундай мынтип кетет да, бири-биринечи айкалыштырып анан. Мен башына ишене алган жокмун. Кантип эле ушундай жашоодо болсун депчи. Анан жашоодон алдым деп айтып атат да. Анан кийин кантип эле десем, анан ал ошол жашоодо болгон окуясын айтып берип атпайбы? Ошондон кеп Жок, мен айткым келет. Анан бирок өзү мындай түшүндүрүп айтып берди. Ушундай болгон, мындай болгон, мындай деп айтып берсем мен деп аябай таң калдым да. Бул өтө мындай жашоодон алынган үчүн анан ишенет экенсиң да. Мындай ойлоп кинодон көрүп келсең ойлойсуң да, кантип эле болсун депчи. Бирок азыр айтып берсем спойлер болуп калчудай болуп атат да. Ошо биротоло эле чыдап эле биротоло кинодон көрсөңүздөр. Анан ой пикириңерди комментарийге Өтө интрига салдыңыздар го. Бул болгон окуя кайсыл жакта болуптур, кимдер менен болуптур, кача башка айта аласызбы? РСЖнин тааныштары экен өзү, ошол достору, тааныштары окшойт. Ошондой Тааныйт экен ал адамдарды. Демек сизде бул окуя чындыгында болгон болсо, ар бирөөңүздөрдүн чыныгы жашоодо прототиптериңиз бар экен да демек, Ошолор көрө алдыңызбы, кезге алдыңызбы? Жок, мындай прототип жок. Бул мүмкүн эмес го. Өтө бул башкача окуя болуп атат да, такыр башкача окуя болуп атат. Анан трейлерге биз трейлерди жасаганда экинчи вариант жасадык да. Мен биринчи вариант жасаганда бүт ачып берип салгам да. Анткени биз көнүп калганбыз да, кинодо эң кызыктуу жерлери трейлерде, анан көрүп алып, деп анан киного барат депчи. Анан РСЖ айтты, жок, болбойт, баарын ал. Ачык болуп калыптыр деди. Анан кийин анан жымсалдап эптеп жаап жашырып, анан акыркы трейлерибизде негизги окуялар жок да аяктачы. Анан мынтип кызыктыруу жери. Негизги окуялар жок болсо эл кызык келбей койбойбу? Кызык. Ошо эл ошо киного келип көрсүн деп атабыз ошо. Биз ошонун негизги максатыбыз ошол болуп атат да. Анткени бүт баарын берип салсак анан уже ушундай экен деп келбей коет деп наоборот ойлоп атабыз. Анысы дагы бар. Ошонун ортосунда бир грань, тонкий грань. Өтө мындай үстүртөн кылып салсаң, мындай кызыксыз кино экен деп барбай коюш мүмкүн. Баарын ачып салсаң, барганда эмне деш мүмкүн. Ошол экен да, ошонун орчулугу ошол болду. Сон. Жакшы. Бул тасма канча, бир жылдан бери тартылды окшойт, по-моему, башталганы көп болгон. Ошондой болуп кетти. Ошондой болдубу? Даярдалып, подготовкасы менен бүт. Жарым жыл менен. Тартылышы именно күздөн баштап, азыркыга чейин майда чүйдө съемкалар менен кошо. Именно подготовкасы менен балким созулуп кетсе керек, бир жылга сценарий, мунулар менен бүт. Жалпысынан канча каражат кеткенин билесиз, билбейсизби? Ал продюсерден сураш керек го. Ошо. Продюсерге чалып көрбөйлүбү? Звонок продюсер. Звонок продюсер. Первый вариант айта бергенсиң. Көп эле акча кетти, менчи, анткени актерлор да биринчиден. Кас чоң. Анан кийин көлгө выездной съемкалар болуп атты. Менин гонорарым да чоң деп койм. Сон. Негизги эле азыркы кинолук тенденция кайсыл жакты көздөй баратат? Сиз бул көбүрөөк мындай кылдаттык менен бир байкасаңыз керек да. Кино укмуш өнүгүп атат. Азыр тим эле жетише албай жатабыз да. Премьераларга мурун тим эле барып турчубуз. Күтүп барчубуз да. Мына моундай чыгат экен деп азыр катардан чыгып атат. Ар бир четверг сайын премьера болсо, бир күндө 2 кино чыгып кетип атат да. Мисалы, биз да 27-синде чыгабыз, ал күндө башка да комедия чыгат экен да. Рекламалап ойлогойн, бирок это факт того, что кинолор укмуш өнүгүп атат. Анан кино тартуудагы мындай азыр финансы жактан да жеңилирээк болуп калдыбы деп да ойлоп кетем. Мисалы, техникалар деле баалары дагы мындай ала аласың да. Жеткиликтүү болуп калды баалар. Илгери деген чоң жанагы пленкаларга тартылчу. Анан это было очень дорогое удовольствие да. Азыр болсо жанагындай фестивалдар бар, телефонго тартылган кинолордун фестивалдары бар да даже. Анан кийин азыр мамлекет тараптан дагы аябай жардам болуп атат. Мисалы, чоң сериал, мисалы кыргыз сериал, чоң эмелерди уюштурат, гранттарды, тендерлерди уюштуруп атат. Анан ал жактан да азыр да
кинолор катар-катарынан тартылып атат, сериалдар тартылып атат. Киностудияга, вот Кыргыз фильм киностудиясына техникалык жабдуулар алынды. Биз барып көрдүк, жана баарын тизип коюштур, ооз ачылды да. Эми ал жакта укмуш деген азыркы эң акыркы техникалар алыныптыр. Анан бул маданиятты өнүгүшүнө чоң салым болуп атат. Маданият өнүгүшүнө кинонун орду канчалык деңгээлде чоң экенин биздин жогору жак байкады, билди, сезди окшойт, Демек бул жака көңүл бурганы менин оюмча аябай эле бир жакшы бир үгүткө, жакшы нерсе алып келет деген. Мурзайым, сизге да бир мындай бир ой жаралды, сиз турмуш кургансыз, байкеңиз бар деген. Анан сиздин ролуңуз дагы ушу мырзалар менен болгон роль экен, кызганбадыбы, кое бердиби, кандай түшүндү деген суроо. Негизи күйөөм аябай түшүнүктүү адам, мага дайыма поддержка берип турат. Албетте любой эле эркек кызганса керек. Анча мынча башында жаралды, анча мынча кызганып, бирок сар жагынан чыгып, бер жагынан чыгып. Бейден туттап берип, тартып берейин. Жакшы тамак сап берип. Бирок в целом аябай мага жардам берип, поддержка берет. Бирок эгер жолдошуңуз тартылбаа болбойт десе? Айтпайт го дейм, менимче. Билбейм аны. Көрөбүз да. Жакшы. Сиз негизи көбүнчө монтажер, оператор дегендер көбүнчө эркектер болот го. Анан айым киши монтажер болгону бул да бир адаттан бир сыртыраак көрүнүш да, негизичи. Кандай келип калдыңыз бул тармакка? Мен биринчи киномду 16 жашымда тартканмын. Мен лицейде окуп жүргөндө бир Турцияда ошол бир конкурс болуп аткан. Анан Кыргызстан аялдары айымдары деген темада кино жасап, ошоко катышып, ошол жактан эле бронза медаль утуп, акчалай сыйлык алып. Мен ошондо эле башталган. Мен жашоомдо компьютер эрте пайда болгон. Мен 5-классымда эле үйгө компьютер алып келип, ошол кезде эле программированияны үйрөнүп, анан кийин ошол эле Movie Maker деген программа бар болчу, ошол менен эле башталган. Өзүм укмуш жылдыз элестетип алып, тиги видеолорду тартып жасачумун. Жана ырчылардын музыкасын коюп өзүм биякта. Ошол кезде азыр липсинг деп коет го. Ошол кезде эле мен липсинг кылчу экенмин. Клиптерди жасапчы, өзүм жылдыз элестетип. Анан кийин ошол окудум, бирок башка тармактарда окудум. Анан кайсы тармакта окудуңуз? Мен Манас университетин бүтүргөм, ал жактан эл аралык мамилелер бөлүмү. Анан кийин президенттин алдындагы башкаруу академиясын бүтүргөм, ал жакта банковское дело мен окум. Азыркы учурда кинорежиссураны окуп атам Бешналиевада, 3-курста. Бирок 10 жылдан ашты, монтажда иштеп келем. Анан кийин биринчи эле мен иштеген программалар Эл эмне дейт деген программаны помните, передача, скетч-шоу. Ошолордо иштегем 1-1 студиодо. Андан ары кинолорго аралашып кинодо иштеп кеттим. 10 жылдан ашып калды. Бирок өзүм негизинен башынан актриса болгум келчү, ырчы болгум келчү. Бирок эмнеден улам анан? Колдон келет экен да. Бул ата немеси болду, каалоосу болду. Мындай серьезный бир жумушта иштесе экен деп ойлойт экен да аларчы. Ырчылардын тиги ырчылар ачка өтөт деп ушинте берчү да. Атам өзү театрда башкы бухгалтер болуп иштейт, Кыргыз драмада. Анан ал театрда актерлордун жашоосун жакшы билет. Алар көбүнчөсү квартира снимать этишет, айлыктар аз. Ал кезде 2000 сом, 3000 сом айлык менен иштечү да. Анан ал мага боор оруптур көрсөчү. Анан кийин ошон үчүн мага каршы болчу. Бирок мен ошондо деле бекинип комуздарга барып выступать этип ушинтип эле жүрчүмүн. Анан азыр 30-тан ашып, эми өзүмдү тандап келатам. Эми ыр чыгарайын деп. Актриса болом деп, эми өзүм үчүн жашап келатам дебейинби. Ошо анан монтажда колуман келген үчүн эле иштеп атам, бирок я не скажу, что это прям аябай мен эле рахаттанып иштейм деп айтпайм. Бирок билген нерсем да. Анан ырыс эжем дагы экөөбүз иштеп аттык да. Ал да айтат: "Сен эмнеге кадрдын сыртында отурасың? Сен эмнеге сен деген жан дүйнөң сахнаны каалайт" деп ушинтип айтып атты. Мен аны угуп алып, чын эле деп. Анан ошол мен бошоп айтам: "Подкастка барасыңбы?" дегенде "Конечно" деп чыккенdim. Артист көйнөктү кийип. Анан бул сонун нерсе, бул негизи кино, жана киного кирген киши бир кичине эле кто соприкосновение болгондо эле бүттү да. Өзүнө тартып кетет. Анан кино бул өзүнчө бир искусство, чудо. Анан монтаж дагы чудо да. Анткени монтажда көп учурда бир эптеп-септеп бир материалдар алып келет. Анан кийин бир моментте мондай сонун бир цельный бир видео пайда болот да. Анан деп ошондо ойлоносуң да, монтажда бир чудо да. Анан
сонун материалды монтаж менен өлтүрүп койсо болот, ооба жаман материалды монтаж менен оңдоп чыгарып чыгарып кетсе кетсе болот да сонун баракелде. Буюрса сиздерден анда жаңы бир келечекте ырчы чыгып келаткан экен да. Ждите релиз песни деп Анда эмесе Этномедиа подкаст үчүн эң алгачкы бир шингил кетти анда. Про сильно пожалуйста. Да, Да, давайте. жөн эле. Эсче кесип салабыз. Фонограмма саласың. Ак булутты аралап ай баратат, ай баратат, аккуу болуп гүлдөгү жай баратат. Ата албайсың аккууну оңой менен, жете албайсың айгада жел ой менен, жете албайсың айгада жел ой менен. Таң көрүп барак. Даярдыгы жок болуп калбадымбы? Мына достор, эки дос тасмасын ушундай мукам үндүү монтажер жасагандан кийин, демек тасма жаман болбосу керек. Балким экинчи саундтрегин сиздер деп аткандарсыз. Ошон үчүн секрет. Рсеже айтты мага, ошону дагы айтты. Рсеже бир азыр ал деген Манас жаңырыгы телеканалынын ээси. Анан бир азыр передача тартылган аттыр. Ошого алып баруучу болуп бер деп сунуш кылды. Анан мен макул болдум. Буюрса, балким телевидениеде көрүп каласыңар мени. Баракелде. Сонун, менин оюмча тасманы кеңири ачып бере алды окшойт, ичиндеги жакшы нерселерин, окуяларын жана ошондой эле эң менин оюмча бул жакта баалуу нерсе бул каармандарда катылган экен. Бул демек каармандардан көп нерсе издесек болот экен бул тасмада. Анан мисалы сиз менен иштешип атканда бир определенный бир каармандарды пример кылып көргөзө алдыбы? Мындай адам, тигиндей адам, референс катары балким бир тасмаларды көргөзүппү? Кандай даярдандыңыз ушул? Жок, кандай деле көрсөтүлгөн жок, бирок РСЖ мындай эме менен айтып атты, сөз менен айтып атты. Мындай сен ошого жарашасың деп ошо мындай мотивация берип метип атты. Кадимкидейчи РСЖде мындай адамдын немесин карайт да, мындай возможностьтарын, кандай эмне кыла алат, мындай көздөрү кандай ойнойт, балким мимикалары, колдору кандай ойнойт, ошого жараша мындай задача берип атты го дейм. И ошондо дагы көбүнчө айтып берип атты, аябай көп айтып берип атты каарман жөнүндөчү мага. Башталып электе видео проба деле алган жокпуз. Видео проба деле болгон жок, уже эметти меничи. Сизди сразу эле алды. И мен да башында эметип аткам, вакыттарым непонятно болуп аткан. Параллельно художник болуп иштеп аткан бир кинодо. Анан бирок ошо каарманды укканда, кандай каарман, эмне каарман экенин укканда мындай аябай кызык болуп кетти мага. Кызык болуп мындай ойногум келип кетти. И даярданганда кандай өтө деле көп вакыт болгон жок даярданганга. Анан ушул баягы эле сценарий дагы мындай бөлүнүп берилип атты, анан кеч берилип атты. И ошого ылайыктап мындай подстраиваться эткенге аракет кылып по ситуация карап аткан экенсиңер. По ситуация, ооба. Бирок РСЖ эметип атты. Бүт баарын жолдо коюп берип атты, бүт баарын айтып берип атты. Ошо. Сон бул дагы өзгөчө бир метод экен. Муну дагы жыйынтыгын көрөбүз. Буюрса, урматтуу достор, 27 марттан баштап Кыргызстандын баардык чоң экрандарында досторуңуздар менен барып, чоң бир жамаат болуп барып, бул эки дос деген тасмасын көрүп келиңиздер. Менин оюмча бул жактан дагы бир өзүңүздөр алчу жакшы нерселер таба аласыңар. Абылай мырза, дагы келечекте канча кинолор бар астыда, эмне проекттер бар? Азырынча проекттер жок. Ошо 102 деген кино тартылдым акыркы жолу. Апрель чыгат ал, Апрель, май ошол тегерегинде. А так ойлор бар. Балдарыбыз менен дагы, командабыз менен дагы негизи өзү деле кино тартсакпы деген ойлорубуз бар. Жакында эле Алмаз Жаңгазиев дос балам тартты, тиги көз ирмемде. Алмаз менен киного чогуу келгенбиз, илгертеден бери уже 15 жылдан бери чогуу жүрөбүз. Кубандык Камалов деген да бала бар. Ошолор менен Белек Арабаев жакында эле келип жарып кетишти жакты. Ошолор менен буюрса дагы жакында баштай эле деп атабыз. Аракеттенип. Бирок билбейм. Бул деле эме го дейм. Например, мен актер болуп тартыла электе мен даяр эмес болчумун деп ойлоп жүрчүмүн да, даяр болгондо келип баштайт деп.
режиссерлуктагы буюрса акырындан келет өз убагында. Балким тура продюсер, балким финансирование жактан дагы кичине эмирээк ал кинолор, орурак. А так ой бар, ниет бар дегендей. Актерский жактан болсо пока предложениялар эле бар, мындай үстүртөн эле даже сценарийди билебиз, и дальше неизвестно пока. Сон. Демек жакын арада сиз өзүңүздүн жаратууңуздагы бир тасманы көрүп калыш мүмкүн экен. Ооба, буюрса аракеттебиз. Сон. Негизи чыгармачылардан бүт жагынан чыгармачыл болот дегенде бул жактан көрүп биз өз далил болуп атабыз. Сонун өркүнүңөр, чыгармачылыгыңар өркүндөй берсин. Сонун чыгармаларды буюрса чыгарып бул жактан маек кыла бере туралы. Ооба. Биздин негизи ошо проектибизден бери салттуу суроосу бар. Сиздин оюңузча эки дос тасмасын сиздин көрөрманыңыз эмне үчүн көрүш керек? 3 конкреттүү себеп. Мындай. Достор менен барып көңүл ачыш үчүн. Так. Кинодон кандайдыр бир ойго батып, кандай десем, тарбиялык мааниси бар. Тарбия алып кетет экенсиңер экинчи. Үчүнчүдөн жөн эле рахат алып, кандай десем. Ыйлайбы? Ыйлайт. Ичиңерде бук чыгарыш десе болобу? Ошол бар. Бук чыгарыш үчүн. Ичиңиздеги болгон бугуңузду чыгарып кетиңиз, анан досуңузга болгон тартынычыңыз болсо, телефон чалып сразу жазылып кетет экен демек, Сиздин оюңузча кандай? Меники деле ошондой эле. Айсада айткандай эле. Сон. Аблай мырза, сиз өзүңүздүн көрөрмандарыңызды чакыра кетиңиз бул тасмага. Ооба, ассаламу алейкум барыңыздарга, чоң рахмат бизди көрүп атканыңыздарга. Буюрса 27 марттан баштап эки дос кино тасмасы бардык кинотеатрларда чыгат. Досторуңуздар менен келип, үй бүлөңүздөр менен келип көрүп кетсеңиздер болот. Анткени бул жерде кандай дос болуш керек деген да маани табасыңар балким өзүңөргө. Эгер дос болуп жүргөндө жөн эле ак көңүл болуп, бул менин досум деп деле мындай жүрө берген болбойт. Балким бирдеме байкап атсаңар, досуңар бир зыян келтирип атса, ага көз жумуп койбош керек. Балким айтып коюш керек дегенде, же үй бүлөлөр дагы балким ортосунда бир бакыт жок болуп атса, мындай балким бири-бирин кыйнабай, балким же сүйлөшүп бир эме келиш керек дегендейчи. Жөн эле унчукпай, мындай жүрө бербей, кино аркылуу балким ошол нерсеге түрткү болобу билбейм. Ар ким өздөрүнө, ар бир муун өзүнө бир маани табат го бул кинодо. Ошо кичинекей балдар дагы өзүнүн ата энесин баалап билгендей дагы үйрөнөт балким. Ошондой да темасы бар. Ооба. Эки дос тасмасы ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алат деген үмүттөмүн. Баракелди достор. 27 марттан баштап чоң экрандардан көрүңүздөр бул тасманы. Бул тасмада чындыгында аябагандай көп маселелер козголуптур. Үй бүлө, сүйүү, достук. Бул эмне дегендик? Ар бир көргөн көрүүчү тасмадан кандайдыр бир жерден өзүн таба алса керек. Ошону менен өзүнө бир таасир алып, анын жыйынтыгында өзүндө бир жакшы бир чечим чыгарып, жашоосун балким бир жерин оңдоп алган бир мүмкүнчүлүк болот. Андыктан бул тасмага мына ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбай, сөзсүз түрдө келиңиздер. Кыргыздын канчалык көп тасмасына келип колдосоңуздар, ошончолук андан да мыкты тасмалар көбөйө берет, өнө берет, өсө берет. Ошондуктан мына ушундай тасмалардын ээлерине терең ырашчылыкты айтабыз. Дагы мыкты тасмалар жарата бериңиздер. Биз болсо көрөрмандар менен биргеликте барып көрүп турабыз. Чоң рахмат. Ошол сиздер менен болгон Этно подкаст эки дос тасмасынын үстүндө маек курдук. Кийинки дагы мына ушундай сонун тасмалардын үстүндө маек курганча аман болуңуздар. Кызматыңыздар Саламат Иманов болдук. Сак саламат болуңуздар. Элтең качып кетсе болот экен. Кантип? Эч качан аямай жок болсун. Макул. Мен да сенден эч нерсе аябайм. Кайрат! Эң жалгыз жакын досум Кайрат деп. Мына ошол. Талашпасаң так кайда, алып калбасаң бак кайда дегендей. Аябай өзгөрүштүң досум. Биз жашпыз го. Кана жыйынтык. Сураганыңды бересиңби? Ооба досум. Сен мени сүйгөн деле эмессиң, Сен өзүң талкаладың бизди сүйүү. Мен башым кайтып, эмне кыларымды билбей атам. Колуңа түш бар.
сумканы алып келдім үмітті болса. Давай. Мен сені жоққа